23 долбоорду жактырып, 261 миллион доллар каражат бөлгөн. Бул тууралуу фонд башкармалыгынын төрагасы Эркин Асрандиев билдирди. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү менен мамлекеттик казынага төлөнгөн салыктын жана экспорттун көлөмү көбөйгөн. Фонддун 2017 жыл ичинде аткарган иши жана 18 жылга койгон мерчемдери тууралуу Актилек Гүлжигит кызы айтып берет. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду 2017 жыл ичинде өндүрүш тармагына басым жасаган. Ошондой эле агрардык сектор, кайра иштетүү, инфраструктураны жакшыртуу жана туризм тармактарында көп долбоорлор каржыланган. Фонд каржылаган проектлердин эффектиси социалдык жана экономикалык жактардан караганда кандай эффект бергенин биз баалап анализдеп чыктык. Бул анализге жумуш орун түзүлгөн саны, жалпы дүң продукциясына канча салым кошулду, экспортко кандай таасир этти, ошондой көрсөткүчтөр анализденди. Эсеп кысап жагын айта турган болсок, фонд 2017 жылы 823 долбоорду жактырып, 261 миллион доллар каражат бөлгөн. Ошондо фонд кичи жана орто ишкердик үчүн 116 миллион доллар бөлгөн. 145,5 миллион доллар каражат түз каржыланган. Ал эми мамлекеттик казыначылыктын баалуу кагаздарын сатып алууга 50 миллион доллар берилген. Фонд экономикалык жактан өлкөгө кандай пайда алып келгендиги жөнүндө экономика министри Артем Новиков айтып берди. Анын айтымында Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду каржылаган ишкерлер мамлекеттик казынага 48 миллион доллар салык төлөгөн. Увеличились экспортные поставки. Андан сырткары Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун эсебинен каржыланган ишканалар экспорттунда көлөмүн көбөйтө алды. Мисалы, ЕЭП мамлекеттерине чыгарылган товарлардын көлөмү 27%га жогорулады. Россия Федерациясынын каржы министринин орунбасары Сергей Старчак фонд өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө алгылыктуу иштерди аткаргандыгын байкагандыгын айтты. Явный признак системности. Фонд системдүү иштеди. 2 жылдын ичинде фонддун активдери Кыргызстандын жалпы банк системинин 10%дан ашыгын түзүп жатат. Демек, натыйжалуу жумуш аткарылган. Фонддун каржылоосу менен ачылган ишканаларда 16 миңден ашык жумуш орундары түзүлгөн. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду жактырган 823 бизнес долбоордун басымдуу бөлүгү Борбор калаада ишке ашырылган. Ал эми каржынын 30% аймактарга бөлүнгөн. Буга аймактарда орто жана кичи бизнес гана өнүгүп жатканы себепкер. Фонд аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында 2018 жылы региондорго көңүл бурууну мерчемдөдү. Быйыл фонд 100 миллион долларга бизнес долбоорлорду жактырууну көздөп турат. Андан сырткары орус компаниялары менен биргеликте иштеп, жаңы каржылык долбоорлорду ишке ашырууга белсенүүдө. Актилек Гүлжигит кызы, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1 канал.